8-ci эл аралык ден соолук конгресси Түркиянын курорттук Кушадасы шаарында болду. Ага дүйнөнүн 48 өлкөсүнөн медицина, туризм жаатында эмгектенген 500ге жакын адам катышты. Ондогон компаниялар өздөрүнүн чыгарган продукциясы, көрсөткөн кызматтары тууралуу маалымат беришти. Ал үчүн атайын көргөзмө да уюштурулган. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген медицина, туризм тармагында ийгиликке жетишкен инсандар конгресстин катышуучуларына өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Уюштуруучулар биздин каналга атайын маек куруп, иш-чаранын Түркия үчүн жана бул жаатта жаңыдан кадам таштап жаткан Кыргызстан үчүн канчалык маанилүү экенине токтолду. Быйыл ден соолук конгрессин 8-чи жолу уюштуруп жатабыз. Биздин максат мындан кийин туризм, өзгөчө ден соолук туризми боюнча Кыргызстан менен кызматташуу. Учурда бул боюнча сүйлөшүүлөр, жолугушуулар жүрүп жатат. Бул жаатта Кыргызстанга ар кандай деңгээлде жардам берсек дейбиз. Буга окшогон иш-чараны Кыргызстанда өткөрүүнү дагы пландап жатабыз. Ал семинар, окутуулар аркылуу болушу мүмкүн. 2 күнгө созулган иш-чарага Кыргызстандан 45 киши барды. Бул саны жагынан эң чоң делегация десе болот. Алар ондогон таанышуулары, эки тараптуу жолугушууларды өткөрүштү. Эмне үчүн Түркия деген суроо жаралышы мүмкүн? Жооп эң жөнөкөй. Бул өлкө соңку 10 жылда туризм, өзгөчө медициналык туризм жаатында чоң секирик жасады. Бул мамлекеттин медицина тармагына олуттуу көңүл бургандыгынын жана сапаттуу тейлөө, кызмат акынын арзандыгынын жыйынтыгы экени талашсыз. Түркияда тиш салуу, пластикалык операция, онкологиялык ооруларды дарылоо жана органдарды алмаштыруу жакшы жолго коюлган. Адистердин айтымында бул жааттагы иштер 2005 жылдары башталган. Өкмөт мамлекеттик жана жеке менчик клиникаларга инвестиция салып, бир топ жеңилдиктерди берген. Мунун натыйжасында артта калган 13 жылда Түркия бул багыттагы дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринин катарын толуктады. Алсак 2006 жылы бул өлкөгө 700 миңдей медициналык туристтер келген. Муну менен кошо 5,5 миллиард доллар каражат өлкөгө кирген. Эми алар чоң максаттарды коюп, 2020 жылга чейин келгендердин санын 2 миллионго жеткирип, 20 миллиард долларга көтөрүүнү көздөп жатышыптыр. Организация аябай абдан жакшы коюлган. Бизди тосуп алуулар, бизди жайгаштырыштар, анан аябай чоң впечатленияда болуп турабыз. Но больницага келгенде бул түрктөрдүн жетишкендиги, больницадагы булардын по последним условиям технологии дегендей технологиясы, больнойлорго болгон мамилеси, не только больнойга, даже новорожденныйларга, оборудование жагынан, палата жагынан, по всем параметрам наивысший уровеньде болгон мамилелерди көрүп биз аябай таң калып турабыз. Булардан үйрөнө турган нерсебиз аябай көп экен. Буюрса биз өзүбүздүн өлкөгө барганда докторлорго айтып, түшүндүрүп, ушундай нерселерди кылсак бизде болмок экен. Биздин элибизге, биздин Кыргызстаныбызга медицина жагынан биз аябай ушу өнүгүшү жакшы болуш керек. Элге, докторлорго аябай бир пример боло турган жагы аябай көп экен. Биз ушундай нерселерди көрүп, ыраазы болуп, чоң впечатлениядан чыгып турабыз азыр бул жерден. Түркиядагы ооруканалардын бозогосун аттагандан тарта, дарыгерлерге жеткенге чейин бейтаптарга түзүлгөн шарттары, дарыгерлерге каралган мүмкүнчүлүктөр Кыргызстандан барган адистерди кызыктырбай койгон жок. Биз бул жактан көп медицинанын алдыга кеткенин көрүп турабыз. Бизге дагы ошол медицина боюнча көп жакшы астыга өсүш үчүн окушубуз керек деп ойлойм. Алдыга кеткен мамлекеттерден үлгү алып, ошол жактан көрүп, кандай кылып алдыга жылдырышыбыз керек. Бул жеке гана биздин Министерство здравоохранения жактан эмес, ар бир врачтын дагы өзүнүн салымы болуш керек деп ойлойм. Себеби бардыгыбыз улам жаңы жакка жакшырып турсак, бизден дагы көп астыга өнүгүү болуш керек. Ошондуктан медициналык туризмди өнүктүрүп жаткан адамдарга, ушулардын баш жагында турган жетекчилерине да чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби мен биринчи жолу угушум, медициналык туризм дегенде даже ойлогон эмесмин өзүм. Көрсө ушундай бардык нерсени кошо ала жүрсө, өнүккөн мамлекеттерге барып карап көрүп турсак,
мен өзүмдү ички дүйнөмдө эң жакшы бир алдыга өсүштөр болду деп ойлойм. Адистердин айтымында дүйнөдө технологиялар менен мүмкүнчүлүктөр кеңейип жаткан маалда туризмдин бир гана эс алуу түрү өзүн актабайт. Ошондуктан Түркия альтернативдүү туризмди өнүктүрүүнүн аракетин көрүп жатат. Мындай мүмкүнчүлүктөр Кыргызстанда дагы бар. Болгону аны өнүктүрүп жолго коюш керек дешет адистери. Биздин өлкөдө бул багыттагы иштер жаңыдан башталып жатат. Абдан чоң жакшы маалымат алып жатабыз. Биз бүгүн болсо мекеме частный медицина боюнча бир чоң клиникага келдик. Түркия өлкө болсо абдан медицина өнүктүрүүсүнө абдан чоң көңүл бурат экен. Бизде болсо мына частно-государственный партнерство боюнча закон чыккан. Бүгүнкү күнү болсо Кыргызстанда жакшы сапаттуу, жогорку сапаттуу, илимдүү, билимдүү докторлорубуз абдан көп. Бизге кичине бир эме жетишпей атат, бирок ушул 8-чи конгресстин боюнча, жакшы жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда ушул багыт боюнча өнүгүп кетсек жакшы болор эле деп ойлойм. 2 күнгө созулган иш-чарадан кийин Кыргызстандан барган медицина кызматкерлери топ-топко бөлүнүп мамлекеттик жана жеке менчик ооруканалардын иши менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Биринчи топко жалпы дарыгерлер болсо, экинчисине тиш докторлор бөлүндү. Кийинки күнү Кыргыз делегациясы Измир шаарындагы 2 ай мурун ачылган мамлекеттик ооруканага баш бакты. Бул жай аянты боюнча абдан чоң экен. Жаңы технологиялар, жабдыктар менен камтылган, төрөткө келген кош бойлуу энелер үчүн түзүлгөн шарттар, ыңгайлуу атмосфера көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Жаш ымыркайдан тарта кары картаң бейтаптарга чейин керектүү шарттар камтылган. Майыптарга, согуштун ардагерлерине өзгөчө көңүл бурулат экен. Дарыгерлер бош убактысында эс алуусу үчүн бөлмө, анда машыгуучу шаймандар, бильярд, шахмат, шашки сыяктуу инвентарлар менен жабдылыптыр. Дарыгерлердин тамактануусу үчүн каралган мүмкүнчүлүктөр өзүнчө сөзгө арзыйт. Бул тапта экинчи топко бөлүнгөн тиш докторлор Түркиянын бул жааттагы жетишкендиктерине күбө болуп жатышты. Тиш салууда, имплант ыкмасы, протез салуудагы жаңы эрежелер, айтор Түркиядан үйрөнүп, билгенди бекемдөө үчүн мүмкүнчүлүктөр арбын экен дешет бул жакка келгендер. Мы приехали сюда с целью. Биз бул жака билбегенибизди үйрөнүү максатында келгенбиз. Өзүм тиш дарыгери болгондуктан стоматологиялык клиникаларды көргүм келди. Анан албетте пайдалуу иш менен бирге эс алууну кааладым. Абдан жакшы конгресс болду. Дүйнөнүн чар тарабынан келген адамдар менен тааныштык. Алардын тажрыйбасын үйрөндүк. Бул сапарды уюштургандарга ыраазычылык билдирем. Баары жогорку деңгээлде болду. Бул жактагы стоматологиялык клиникалар абдан жакшы деңгээлде экен. Баары таза экен. Болочокто биздин Кыргызстандагы ооруканалардын деңгээли дагы ушундай жогорку сапатка көтөрүлөт деп ишенем. Анан тарыхый Эфести көрдүк. Измир абдан кооз шаар экен. Башкаларды дагы бул жакты көрүп кетүүгө чакырат элем. Сапардын соңунда уюштуруучулар тарабынан атайын сертификат алдык. Через конгресса хорошие сертификаты. Кыргыз делегациясынын Түркияга болгон сапарын Kerben Travel жана Air Med Travel туристик компаниялары уюштурган. Анын алкагында тиш докторлорунун тобун Dental World Кыргызстан компаниясы баштап келген. Алардын айтымында Кыргызстандагы стоматология жаатында жаңы технологияларды киргизүү, дарыгерлерге чет тилин үйрөтүү. Алардын пикиринде буга окшогон иш-чаралар дарыгерлердин кесиптик өнүгүүсүнө чоң түрткү боло алат. Убакыт абдан тез өтүп кетти. Биз ар кайсы өлкөдөн келген жакшы адамдар, кесипкөй инсандар менен тааныштык. Мыкты адамдарды көрдүк, жаңы технологияларды көрдүк. Мурда билбегенибизди бекемдедик жана жаңы илимге ээ болдук. Пайдалуу иштерден тышкары биз эс алганга дагы жетиштик. Энергия топтодук. Бул медициналык туризмди уюштурган уюштуруучуларга абдан ыраазы болдук. Мындай иш-чаралар дагы да көп уюштурулуп турса, биз медицина тармагында жаңы кызматтарды үйрөнүп, Кыргызстаныбыздагы медицинаны өнүктүргөнгө чоң салым кошобуз деп ишенем. Эгей деңизинин боюндагы байыркы Эфес шаары мында келгендерди кайдыгер калтырбайт. Буга андагы туристтердин көптүгү далил. Кыргызстандан Түркияга барган дарыгерлер менен туристик операторлордун өкүлдөрү бул жайга барып, байыркы антиштик Грекиянын, Рим өлкөсүнүн мурасына күбө болушту. Императорлордун баскан жери, сенаторлор отурган амфитеатр, байыркы цивилизациянын бир бөлүгү. Мындан ондогон кылымдар мурдагы адам затынын жетишкендиктери мунун баары Эфестин кучагында катылган. Малайзиядан,
Швейцариядан келген докторлар менен тааныштым. Ал кишилердин опыту жөнүндө сүйлөштүм. Негизи Кыргызстанга бардык Кыргыз Республикасынын бардык булуң бурчунан келген врачтар келгени жакшы болду. Негизи Caribbean Travel компаниясынын терең ыраазычылыгымды айткым келет. Эмне үчүн дегенде ушундай элдин жүгүн көтөрүп, ушунча элдин башын бириктирип, чет мамлекетке алып келип, ушундай иш-чараларды көрсөтүп, опыт алмаштырып атат. Мен мындан абдан кубанычтамын. Бардык кыргыз элимди айтат элем, ушундай ар бир кесиптин ээлерин айтат элем, чет жактарга чыгып, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга алып барып салым кошсок деген үмүттөмүн. Кыргызстандык дарыгерлердин Түркияга сапарын Air Made Travel жана Caribbean Travel туристик компанияларынын жетекчилери Динара Колдошова жана Кубатбек Наматов биргеликте уюштурган. Caribbean Travel туристик компаниясынын жетекчиси Кубат мырза учурунда Түркияда окуп эмгектенген. Мындан улам ал бул өлкөнүн жетишкендиктери менен жакындан тааныш. Ал бизге билгендери менен мындайча бөлүштү. Түркиянын эмне үчүн мындайча айтканда бул медицинский туризм боюнча алдыда кетип бараткан себеби билесиздер. Булар технология менен билимди айкалыштыра алып кетип баратат да, абдан жакшы деңгээлде алып баратат. Ошон үчүн мисалы Турциядан көптөгөн маалыматтар жана көптөгөн жардамдарды алсак болот. Себеп дегенде билим жактан, ошондой эле жана тажрыйба жактан булардан үйрөнсөк деген ойдобуз. Тажрыйба алмашууда жакшы пайда алып келет го деп ойлойм Кыргызстанга. Буга чейин былтыр, мурда жылы көптөгөн иш-чаралар өткөзүлдү ушул темалар боюнча. Биз бул медицинский туризм боюнча где-то 3-4 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Көптөгөн врачтарыбызды алып келип, бул жерден тажрыйба алмашуусуна салым кошконго аракет кылдык. Бирок мындан кийин да кошконго аракет кылдырабыз. Ойлорубуз дагы Кыргызстанга жекеле биздин врачтар бияка келип эмес, биякта врачтарды дагы Турциядан Бишкекке алып барып, Кыргызстанга алып барып, Кыргызстандагы врачтарыбызды жеринде тажрыйба алмашуусуна көмөк көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Кыргызстандан барган дарыгерлер бир жума бою тажрыйба алмашуу менен биргеликте Түркиянын Кушадасы курорттук шаарындагы 5 жылдыздуу мейманканада эс алышты. Деңиз, жарык чачкан күн алдында толгон энергия топтошту. Бишкек Стамбул Измир маршруттарында Түркия аба жолдору авиакомпаниясынын эң жогорку телөөсү астында учуп барып келишти. Делегация мүчөлөрү бир добуштан уюштуруучуларга ыраазычылыктарын айтышты. Асхат Осмонов, Мирбек Айтикеев, Түркия Республикасы, Измир шаары.